Жалаң Кудаяндан эле 30дан ашуун жигит өлүптүр. Жалаң 30дун ары жак бери жагындагы өрт жигиттер өлүптүр. Сөөктөр 30дай атка артылып, үстүнө карала шалча жабылган ат көлүктүү 30дай жөө жигит чылбырдан тартып жетелеп турду. Жанатадагы черүү арасынан селдей түшкөнүн көрүш кеп эмес. Жайнаган өлүктү артынып алыш анык жөөндү бошоткон көрүнүш экен. Бордунун ичинен бери Кудаяндап, өңгөчтөрү үзүлчүдөй айкырып, үзөңгү кагыштыра чабышкан жалындаган жигиттердин жансыз денелерин мына минтип, атка туурасынан артынып, салаңдаган колу бутун арчындап, аркан менен бекем таңынып, ара жолдон элге кайтыштан артык азап болбосо керек. Айылынын алыстыгына шылтылып, өзү кошо барыштын жөнүн берки кыргыздардан өтүнүп алган камбар болуш Нарботого бурулуп, жөнөйлү деди. Жөө жалаңы аралаш каралуу көчтү баштап чыга беришти түнөрө. Өлгөн бирөөнүн карагерине ээлик кылган Нарбото баягы мергендин сөөгү таңылып, шалча жабылган, шалчанын үстүнө жамачылуу кементайы ай карасынан тартылган, канжыгасында түтөтмөсүнүн ал жайган шыйрагы, чок салынчу тулкусу жанада жараңкалуу кундагы асылган атты жетелей, астыдагылардын катарында бастырды. Орусту куумактын кызыгына батып, Токмокко чейин жетип барышты эле, бордудан алыс чабышты эле, баягы ит апкан жол. Мужук сол түшүртүп, чөбүн жарым жартылай чаптырганга үлгүргөн, бириндеп чөмөлөсү үйүлгөн, чалгынын мези кырып өткөн үй ордундай жерлери калың оттун арасынан чарчы тартып, такырая көрүнгөн шалба, өтөктөр, атчандар менен жөөчөндөр жайпай тебелегенден башы жапырылган игин талалары жатат алдыда. Мунун баары мужук таштай качкан кечегиде. Кооруган мужук жок, корунбай келатышат. Кечегиден чала күйүк калгансып, куторлордун түтүнү быкшыйт араакта. Кеч көтөрүлгөн кыргыздар өрттөлерек конуштарга, балчелектерге жаңыдан от койгонбу, коюу түтүн уюлгуйт тоо түптөгөн ыраакта. Мужуктардын тилинде Подгорный аталган берегидеги куторун жандай бастырышты. Төбөлөрү урап, эшик терезелери казанактын оозундай оңураят. Демейде шейшеп каптатып койгон суган аппак дубалдары казандын түбүндөй карарат. Чалдыбар дейт мындай жерде кыргыздар. Подгорныйдын чалдыбарын жандап өтүштү. Орустун ойронун чыгаргансыган ушул көрүнүш Талдыбулактын тоосун этектеген чыйырга жеткичекти коштоп жүрүп отурат. Бирок негедир маанайды көтөрө бербейт. Туу түбүндө тирелишип, тимеле шаңдуу аттанышты эле кечетеде азыр чубалып, кабак каштары кайгылуу барышат. Кыштакты чапчудагы бирин-экин өлүм өлүш эмес. Бир өлгөндө 20-сы, 30-у бир өлөт деген эмне? Арасында кыжала тойго чөмөлөт камбар болуш. Каргашалы болду мына бул камыш чатырлуу Токмок. Четинен от койсоң эле токтобой жалбырттап, жыгач ташы чычалага айланып, дубалдары кара түтүнгө ышталып, бат эле чалдыбары чыкчудай көрүнгөнү менен оңой алынчу түрү жок. Күндө бир маал солдатка бир тийип, күндө 5-тен 10дон чоктуу жаз айылдын огуна учуп, Кудаян түгөнүп, алар сары багыштын көп баласына теңелебиз деп, ушундай оор санаа менен алпырышат. Же бир сапары арбысачы. Жолду катар найза союлдарын сундура кармаган, урунарга тоо таппай, Токмокко ашыккан топ-топ кыргыздар жолугат. Азалуусуна карабай көчтү токтотуп алып сурамжылашат. Кайсы элденсиңер? Кудаянбыз. Кудаян болушунанбыз. Кайсы туштан кайттыңар жаралуу? Токмоктун алдынан. Көп кишибиз өлүп, Токмокту ала албай калдык. Арты кайырлуу болсун өлгөндөрдүн. Сабыр кылгыла. Унчукпай туруп калышат. Солдаты арбын бекен ала албай калгыдай. Жалаң солдаты болсо моюн бербей калалы. Жакшы эле барганбыз куушуруп, мурда көрбөппүз андайды. Окту чачып аткан, чайкап аткан 10 атар, 100 атар дерлик мылтыгы бар экен. Оңдурган жок ошонусу. Ошондон келгенди көрөлү. Кезиккен кыргыздар ызырынып алышып, чүй коюшат бет алган багытына. Кудаяндар жолун улайт. 5-тен 10дон бөлүнүп бөрүдөй жортуп, кокту колоттон балчелекчи, тегирменчи, чөпчү мужуктарды издеген кыргыздар жолугат кайреле. Кыргырдан текирең таскак сала чаап келишип, Токмокто эмне болгонун сурашата дегенде. Бүгүнкү айкашты айта берип, Кудаян сапарын улайт.
Kırgız beşimdi talaşa too koynuna girip ketkичекти жолуккандарга токмок согушун айтып жүрүп отурушту. Кейишти. Өлгөндүн өзүнө эле шору деген кеп бар. Андай эмес окшойт. Кырчындай жигиттерден айрылуу оңой шор болбой калсын. Жумурай журтту азаптантып, демек жумурай журттун шорун айланды. Күн санап, саргара жол карап саналып отурган журт каралуу көчтүн караанын алыстан, бордунун оозундагы өр талаштан көрөр замат таанып, жүрөгү бир жамандыкты туюп, катын калаш бетин тытып, улуу оңшуп, боорун баса өбөктөгөн эркектана утурлай өкүрүк саларын ойлошуп, ичтеринен түтөшөт. Кеч бешимде жетип барышар. Журт караны көрүнөр аралыктан өздөрү да эс кайрандап өкүрүп киришер. Шорунга аткырлар, деди Камбар болуш. Шордуулардын ураанчыл болуп кетишкенин эстеди. Өткөрө кудаянчыл, сарыбагышчыл, ашкере кыргызчыл болуп кетишкенин кантесиң? Мына эми тиленип жатышып, карганып жатышып, а дүйнөдөгү кудаянга кошулуп алыштыбы? Камбар болушка ушундай туюлду бир туруп. Арбакты ашыкча козгогондонбу, абайлайынчы деп корунду башын салып келатып. Кудаяндын арбагын антип чакырышка даяр эмес экенин байкаса. Кудаян ата, арбагың тирүү болсо урпактарыңды ушул кыйчалыштан куткар, элиңе эсен жол көрсөт деп жалынды эми. Урушка киргиси келбейт. Бирок урушкан күнү не кылат? Камчысын мойнуна илип, оруска кайра кирсеби? Кирем десе эле орус киргизе коёбу? Аттырып жиберер. Ким арачы түшөт? Приставтарга катташып жүрчү Калыбек жок баягы. Арага кимди салат? Мукайдыбы? Камбар болуш түңүлөт. Журтту баштап качыштын кезеңи келгендей сезилет. Жайсаң деп коюшчу илгеркилер Кытайдын улугун азыр Доотай деп угат. Ошол Доотайынын канатына коргологону оңбу? Кайдасың бедел, кайдасың жайыгышы борошо тынбай уруп, ызгаар удургуган устарадай бел. Чыйырлап ашалы сенин аккар көк музу баскан ашуңду. Жол бер. Кайдасың Кара Кытайдын уюгу? Далай замандарда касташа жүрдүк. Сөөгөштү жоо болдук. Сени жоо десек, сенден өткөн кас таптык. Жан соога, Кара Кытайым. Беделдин ар бетинде илгери замандарда аталарыбыз көнгөн Көгирим, Көксерек, Акчый, Карачый деген кыштоо жайлоолорубуз болчу экен. Кондура тур ошол жерлерге, Кара Кытайым. Кайра келдик. Батыра тур, Кара Кытай калмагым деп, кыргыздын алды болуп безе бергени оңбу? Антейин десе журт түгөл ээрчийби? Ээрчиген күнү да эртеңкинин эмне болорун анык билбей кантип көчөт. Жолду катар көп эл жатат, темир болот. Эсен кол, богу, саяк, тыным сейит деген жаман жорукту баштап ошончо элди аралап кантип үркөт жалгыз. Ал ортодо жаза тайып, токмокту алып калышсачы Сарыбагыш Солтонун балдары. Кулжыгачыда жүргөнсү деле илешип, ошолордун баары укса, Кудаяндын журтун таштай качканы анык шермендечилик болбойбу? Күткөнү оңбу? Күтсө өлгөндөрдүн жетилигине жетер бекен же, 40-на чейин созулар бекен күтүүсү? Ушундай оор санаа менен алышып келатып, озуп кеткенин туюп, келатасыңарбы дегенчилик кылчая карайт көчкө. Тирүүнүкү билинбейт, өлгөнүндө көрүп ал. Кишинин сөөгү оор болот деген чымбелем, өрдөгөн сайын сөөгү артылган аттардын белдери бакандай ийилип, басыгы илкигенсийт. Антсе туурасынан артылган өлүктөр ого бетер суналып, таңуудан бошогон колу буттары жер чийчүдөй чайпалат. Аттарды жөө жетелеп, чокойго күнү түшкөн жигиттер чоктуу жазайылды кеп кылып келатышат. Кимдин кантип өлгөнүн, кайсы жеринен ок жегенин кобурашат кулак салса. Бирок ок эмес, бир тегенде 10 октун чачып ийгенсип жаба тийгенин айтып келатышат. Алчылантып, арча тору минчүдөгү шааниси качып, ай балтасын асынган Нарбото барат карагерин чүчүлөп. Ал деле өзүнчө кабатырлуу. Сени Нарботого тапшырдым, Нарботону Кудайга тапшырдым деделе мергендин энеси. Карыя оозуна сала бергендей таап, табыштагандамбы, табыштаган Кудайы таап колдогондонбу, иши кылса Нарбото тирүү барат. Табыштаган Нарботосу колдой албай калгандамбы, өзүнүн мерген уулу минтип өлүү барат. Нарботонун алпурушканы мына ушундай ой эле. Ушунча жигиттин өчүн албай кантип өлөм деди оюнда. Салдатынан 10 ала жатпасам, акыретте кантип карайм жигиттердин жүзүн. Жок эле дегенде мужуктан 10 жайрандабасам, кантип өлөм? Нарбото атым өчсүн анда.
Alına çaktаганбы, alım bilip, alım onga жетет деп çaktаганданбы, эмнегедир aşık kemi жок, ondu öldürmek geliptir oyuna. 10 saldat, je 10 mu жок? Saldatынан öldürsöm anda erledim. Çoktu Jazayılçanды öldürsöm, 2 düýne harmanım bolbos. Hiç albay kantip kalabız. Uğrustan ondu öldürüp berbesem, narbotu atım öçsün, dep şardana kaardandı. Kantı öldürörün dele bilişbeyt. Jigitler oğuz uçunan goldogon boluşat. Kan kuylu, öç alalı. Başımızga 5'ten öldürölü. Atanın narbotonun el buzarlığı ayya. Jurttu Oruska gayragan el buzarlığından uçul geyipti giybedikpi. Bu samma deseng jarını böl. Uruşçular uruşsun. Orustukундай oqtu mıltık izdegenler izde uruşa verişsin. Bir şulton aytıp oğlaktap turganım oңdur degen bütümge toktodot kambar boluş. Ubayımga tereň çömölö bir oydu çıgırıktay aylantat meysinde. Ölgöndördün üçülük jetigine jeter bekenbiz je 40'ına çeyin barar bekenbiz. Ölgöndördün jetilgine jeterbiz, abirok 40'ına çeyin barar bekenbiz. 40'ına jetpey kalıp jürbeýli. Uşul tuştan baştaylı aba degen ünden oygondu. Başın götürse ayıldın jakasına çeyin deyip kalışkan. Aytkandarında ele geçmeşin boluptur. Ye dedi kambar boluş janjagın karanıp. Atına gerilip kamçı saldı da ökürüktü başladı. Esil gayran kırandar emi gaydan tavamın. Artынан ıldamday bastırgan jigitler öňküýüp alışıp oydu toonu jaňyrta çogusu menen öňgürüp koyo berişdi. Esil gayran bir borum, esil gayran tuğanım. Gükükte bakkan bordusunun gürpüldögü gana uğulgan, ala kölökö baskan goňur salkındı toğlordun goýnundagy beypillikti bozup, jamandıktan gabar salgan ökürük er azamattar getkenden beri jetimsirep, günde tokmoktun jolun garap jaşagan ayıldın jürögün bolk etkizdi. Çoň giçine çoğu eleyip, adegende ökürük uğulgan jaka kadaldı gözleri. Tik bagıp garasele gözü jamandykty görçüдөй sezilip, tik kararda işlerinden bilgen gelmesin bir gaýryp, jakaların garmanıp, 40 alekey geletkandardyň gatarına abay salıştı Kıdır ata. Ölüg artılgan gölügü göbüröktöy tuyulup esteri еңгирейт. Göç başında ökürüp gelatkan bir kambar boluş dana gözgö urunup, uda gelatkan narbota çala bola urunup, başkası bilinbey, kimdin tirүү kimdin ölü qaytkany bilinbey, Kudayandın jarımı kırılıp kalganday göründü katı gündükü. Kimisinen ayrıldık, kimisinikinden ayrıldık dep sabırsızdana jabıla tikteşti, jayıla tikteşti. Alangıça katın kalaştan er joktogon kimdir bir ösü, say söktü sızdata bozdoydu. Eleçek jembay biçeler, kara gözüm kaşaydı dep çıngırdı agabuda. Esten tana jıgıldı gelinler. Eteke jarmaşkan çiye devaldar, çoňdordun ızı çuusundan korku, ba dep bakırıp işti. Gelatkandarın arasından gaysakta izdegen bayın tabalbay, bardaşı tügüngon katındar başlarından joluğu şıpırılganına kayıl, etekçeňi dalbaktay göçtü uturlay çamınıştı. Karı jaşı debey ıylap, kayrat aytkan kişi jok. Göçtü tosup, jolowçuların atın suluktan algan kişi jok. Tuğrasından artılgan söktün karala şalça jabusun sıyırıp işip, ölükte kuçaktay jıgıldı. Attın kaptalına sürülüp, betin tıtıp ıylaşıp bozdop jatıştı. Ayıldın ıyın orustar gana düşünbeyt. Katını dele çıngırıp ыйлап, erkegi dele kalışpay ökürüp, Türköy Kırgızdın bul emine jorugu. Ayıldın tüp kötörüle uluganına esi çıktı bozuygo kamalı tutkun orustardın. Tuğurduktun güngö süzülüp, jukargan jerin sömöylörü menen tıtmalay oyup jüverip, jırtığınan şıkalaşat. Geregeni boyloy tegerenip, üydün törünön bir, eňirçeginen bir şıkalasa, oğule köp ölüg artınıp gelgenlerden birin ekini tanılat. Çirkönün eşigin talkalap kirip gelgen kankor kara kırgız jüröt teginde. Aybaltası dali asılığı dalısında. Dükönçünün kızın bilekten şab alıp, ol jologon. Anısın mala kaçan bozbaldardın şunarlagandan kızganıp, tap bergen kırgız emes boşol. Murutcan çekir göz kırgız, jek görö tikteşet. Kuçagında bolup çıkkan olca kız selt etet anı tanıysala. Uşusunun ayalı bolu gerek. Günülöştük kılgan dolu gelin günde gelet jebiçüdey. Jaşatpaymın degeni ve jangsap al buuttan at. Eki betin çimçu algana degende tim koysa çaştagany jüröt.
Аласасы бардай асылган эмнеси деп айылдын атынан жалгыз орусча чулдурамыш эткен жанагы Мукайдан суратса, үстүмө алган токолунун кебетеси ушул бекен үңүрөйтүп дейтимиш. Эми өзү келген тура. Тот самый киргиз, убивший отца Михаила, деп шыбырады орус келин. Чише, деп тыйды орус катын. Кишилеринен ажырап, ызага ачынган немелер эми өчүнө бизди өлтүрөр деген ой кетет бакисине. Бири-бирине ыкташып, жарыкчылык менен кош айтышунун мезгили жеткендей, жабуусу ачык түндүктөн күн батар дагы жарыкты тиктешет. Дүкөнчүнүн кызы гана үмүтүн үзбөйт. Энчилеп алган кыргыз кантип өлтүрө койсун деп оюнда баш багарын күтөт. Сырттагылар күчөнүп ыйлагандан дагы бир шыкалашса, боз үйлөрдүн тегереги опур-топур. Чапандарын белден бууган текши малакайчан тестир балдар бирде ири таяк таянып, боз үйлөрдүн капшытын жөөлөй өбөктөп тындырбай ыйлап турушат. Аял кишилеринин не ырдап атканы, не ыйлап сыктап атканы белгисиз, созуп уңулдашканы угулат ичкири жактан. Алар өлгөндөрүн жоктоп, кошок кошуп жатышкан. Туткун орустар жаткан боз үйдү айланчыктап кайтарган Мукай жаңылбаса, кара кыз апасы мынтип кошсо керек эле. Халдейлеп баккан балдарым, алдыңарга мен кетпей, жетелеп баккан балдарым, жетими чөл мен кетпей, бор буйлу кайра болобу, бордунун ичи толобу, бочулу өргө тигилип, бору тологонобу. Ошондо 7 күнү тыйылган эмес айылдын ыйы. Өлгөндөрдүн жетилигине жете тыйылган эмес. Өлгөндөрдүн кыркашын өткөрүү ойлорунда бар эле. Кийин Мукай баамдаса, ошондогу айылдын ыйы ый эмес экен көрсө, өлгөндү узатуунун жөрөлгөсү көп эмеспи? Тирүүсүндө көрбөгөн ызатты адам баласы кээде көзү өткөндө көрүшү мүмкүн. Анын сыңарындай окко учкандардын соңку ызатына мүрзөлөрү кенен чонон казылды. Ичине киши түшүп, найзаны тегереткенде тийбегидей кенен казылды. Кудаяндын бейитине чукул эгилген мужуктун эгинин тебелешип, чаңын сапыра өчү бардай казгылашты аңызды. Капилеттен качабыз деген ойдо жок, жетилигине даярданып жатышкан. Ойго кулак түрүшөт. Мергенден калган түтөтмөнүн сыныгын аштатып, колуна карматып, кемин ичи менен чүй борунун кабарын билмекке, Нарботону камбар болуш ойго кайра чаптырган. Нарботону күтүшөт. 2 жолу каптап биз мынча өлдүк, 5 күн бою урушкан бөлөк сарбагаштан канча өлдү? Эмдигиче токмокту алып жүрүшпөсүн? Кайдагын айтасың, токмок өрттөнсө буралган кара түтүнү кырчаңдан көрүнбөк. Сөздү бура сүйлөшөт. Өч кумакты айтты эле, кечиккенине караганда Нарбото 10 орус издеп кетпесин? Андан ары Алматынын казагына кеткенсип, кечиккен Нарбото 6-чы күнү дегенде эртеге жетилик дегенде келди. Кеткен жагы токмок эле болчу. Алатоону тегерете кыдыргансып, көл кыласы Кочкор элинен бери кабарлуу. Өзү ошого аябай жан дилин берип, таасирленип алганбы, кепти хандардан баштап көп сүйлөдү. Кам мөкүштүн колу токмок менен самсунуп гана ороп жатат дагы эле. Кара Кочкордогу черикчинин балдары черүү курап, Ыбыкенин канаты кан көтөргөн. Эсенгул эли түлкү баласы Тезекбайды кан көтөргөн. Айтууда аларың устолбунду өрттөшкөн. Угуп отурса, урусу Сарыбагыштын баары эле өз ханын таап жаткансыйт. Чабар аттандырышпады эле жылгын башыда топтолчуда. 6 чабарман, ошолор жеткен жердин баарын эле хан көтөрүп жаткансыйт. Демек мокой турган түрү жок башкалардын. Канаттунун баары эле үчүкө түлкүнүн балдары, деди билгени. Нарбото эшиткенин айтты. Черикчилер канатты кандыкка шайлашканда, ормондун балдары ормон тукумун ылайык тапкандан Тезекбайды ак кийизге салышкан. Тезекбай аныгында ормондун бир тууганы түлкүнүн баласы. Бапа желден кыдыктын каны Саяк Батырхан. Эмнебизге малардан? Кудаяндын балдары камбарды кан көтөрүп албай жаныбыз жокпу дешет кызуулана. Бул сөз камбарга ынады. Кызыл тебетей кийинип тигил кан чыкмаларга теңелип калайын деген деле жери жок. Өзүнүн беделине ошолордун катарында айтылганына ыраазы. Элден мурда бузук салышкансы деле солтодон эмне кабар? Ошол жактын каны жок бем сыягы? Бөрү байлап чабарманы катып келди эле. Бишпекке жолой элексиңары. Камбар болуш Саамга ойлонду. Кеңештеги сөздөрү анык окшойт.
Tokmok menen Bişbekti alат okşoyt dagы bir az tursa. Kөл jakasındagy jagdayын jakşylap aytçı. Al jerde kışta kattуу kalgan emes, tutaş talkalangan. Mujuk kırılıp katın balası Oljoga ketken. Karakolдун kalası gana azırınça aman. Sarvagıştın Ibrahim degen balası arabaçan jaraktatkan top saldatты Kötmaldынын alkımынан toktotup 200 mıltık kolga düşürgen. Mıltıktı bolgondor 40'tan bolup uruş salmakta. Kan kızıtkan söz eken. 40 çoronu joldop kırgızın kıyın eken go dep durursa kambar boluş dagı suradı. Almatının kazagıçı. Aljaktın kazagı bir götörülüp basılgan. Taguşul tapta möküştün 200'döy mıltıkçan jigiti Kaştek 7 joldun tosunda bel-beldi basa jatıp kordoy ırgaytının joluna deri eldin артын kaytarmakta. Kambar boluş kabagın çıtıdı. Göңülü buzuldu Almatıga bарын ukkanda. Ha, tınçыбайт okşoybuz oňoy menen. Tınçlık betin görбейт okşoybuz dedi. Narboto sözün uladı. Köpçülük oğuzundağı dagı bir söz. Kudayan gayra oruska girmekke ditin burgandan uruştan çıka bergenimiş. Koşulasыңarбы deşti. Jurt menen bir joptoşoyun dedim. El kambardı garayt. Anıgın boluş biler. Boluştun bir hafta tolgonkon derisindegi mында eken. Oruska gireli degen kişi jok. Girem degen günü da girgizbes. Katılbagıla desem başında tilimde albaysыңар. Emi uk. Kudayan kaçtı dep aytışar. Jurttu bordunun törüne göçürü gerek. Andan arı aşıp tongo jete konguda jolda jatışsın. Özün baştap jigitler göç artında turalı. Öltürçü orusuңар bolsa, eldin artında bolup öltürüp alarsыңар. Ançalık aşıgıp korko turgançalık emine, dedi Narboto. Bel toskon kep emes, eger bilseňer. Almaty orustun kolunda turgan çakta uruşa albayбыз. Arkabız açık, saldat çubap gele beret. Ötkönde görgön mıltığыңар mıltık emes, andaydın onu 20'sı gelet emkide. Tokmoktun saldatı menen bir uruştan çıkkan nemelerge boluştun mınabıl taap aytkan akılı ep göründü. Ulap aytkan uşul sözün möküştün oğuzundan uktu ele. Möküştün özü kanter eken deyt, kambar boluş. Mürze başına barıp jetilik ırasmi jasalar zamat jurtko tormoy boluşkan. Kırkaşı bozgun garıptın jolunda berilmek. Giyin bir aytat boluş oğuzuna sala bergende bilip aytkan eken dep. Bir aytat atan gör oşol akılın erterek aytsa emine dep. Arıjagın orus ele bilbese ançalık müşkül bolorun kim biliptir. Ertesi taң erteley marhumdarga bagıştalgan mal soyulup, erkekler geçeňdetpey beyit başına baratışkan bilgen Kur'anın tüşürmökkö. Jamandıktın ınçalık erte baştalarынан beykapar, başkalardan ozunup göçüp çıgунun gamında baratışkan. Borduga gire beriştegi jayıktın betin berbey, jö jalаңda ürkkön bir uru elge keptelgende oğuzdorundan gelmesi tüştü. Adegende kimder dep suraştırıp kaldastap kalıştı. İlgeride jönele jantay, jalpele jantay bolup жүрүшkön. Orus kelgenden keyin birinci jantay, ekinci jantay atıgıp, katarsam menen çakırılgan el var. Tuğan gelet, kaçkan el oşolor bolup çıktı. Salt kaçkandardı göğürök, jügü artınganı gemirek şekildenet. Aydagany birin serin jandık, mal gelin taştay kaçkan sıyaktanat. Bala bakıra çırkırap, katındары ozoňdoyt. Bordunun kırka toloru janга araçıdan beter, eptep bordun işine girip ketişse, jandары kalçudan beter jan talaşıp gel atışkan eken. Saya kuğan jonun jolun toskon, göçtün jonun kaytargan mıltıktı jigitler ulam kılçaya ok çıkargan bolot. Birde tigil töşkö, birde bul töşkö öte çurkap, karagay taşka jaşırını ok çıkarat. Tonun betin tıtıp igen pulemyot, 5 atardın oğunan jaltana çeginip, basalbay artta kalgan beçaralarga aralaşa düşöt. Beçaradan ozup get albay kıykırat. Çamdagıla, çamdagıla! Adaşkansıp joldan çıkkan Kudayandı göre sala eskertti. Karagaztekten aşa gelgen 500 çamasında saldat kuğun düşüp şaşıp kaldık. Bölünüp sarvagıştı çildey tarattı. Haylanayınlar, janыңardan ümit etseňer tömen tüşe görbögüle. 500 saldat deybi? Kudayandar beyitti unuttu. Bordunu bettigen kuğunçunun sanın bışıktaş oygo gelbektir. Jantay kaçkındarının jolunda boluştan söz gütüp jatkan jurttu göçürmökö çu koyuştu. El jurt, jinal, ayak başыңды jey, jo bastı, kara bastı. Mürzönün başынан qayçulardan ökürüp tüşüsün gütüp, özleri koşok koşkonu turgan katındar kıykırıp tura kalıp, ayıldın çak çelekeyi çıktı.
үй чечкенге үлбүрөгөнү колго тийген бирин экин көржерин ат көлүгүнө артынат. Кембагалдар идиш аяк салынган, жетиликке союлган малдын эти шыкалган куржунун, даакысы чубалган жуурканын ала чуркайт. Кунду окатын таштоого ыраа көрбөгөндөр, кундуз жакалы тон чепкен, чарайналуу эр үпчүндү үртүгөн колтугуна кыса чуркайт. Аттарды тарткыла деп бакырат камбар болуш. Ата жотодон калган аягын орустун кызматында жүрүп жыйнаган үй ичи тооло үбүн дүйнөгө кароо жаны күн илгертен таңылчактап таңдырган эле. Жүктөтө салып качырды. Башаламанда ортодогу эски боз үйдү, андагы камалуу туткундарды эстеген киши болбой, бир аз оокатын жүктөгөн Нарбото Олжо кызды гана сүйрөй чыгып элге кошулду. Жыйылбай калган оокатты отко ташташып, журтту качырып чыгарышып, баштыктар эң калган айыл үстүнөн жантайларга кошула жол тосмок болушту. Аттын башын буруп, бурчуктан өңүттөп карашса 500 солдат эмес, санашса найзалуу мылтык сундурган, пулемет сүйрөткөн 30 чакты казак орус. Анда санда маңдайын аткылап өрдөп келетат. 30 турбайбы? Токтотолук окуй, деди Нарбото. Мылтыкчандар бел байлашты. Такоол болсоң дешти. Айланайын Нарбото, эл төрлөп кеткичекти атып бер, дейт камбар болуш бир жактан. Ээрчиген жигиттерди көмүскө койгон мылтыкчандар Капчыгайдын кууш таманын орой көрүнгөн кырташ Карагайдын дөңгөчүнө жашынды. Баштарын чөптөн жапыз кармап, демдерин ичине ката түтөтмөнүн кароолуна илишти казак орусту. Жакындатып караса кубакай өңү баштары айкын таанылат. Тили буруу сөздөрү угулат тыңшашса. Бүйүрмөлүү өтүк кийген, үстү чендүү күрмөлүү, тапанча сермеген алдыңкысы төрөсү өңдөнөт. Кийик атчу аралыкка жакындатып туруп, удаасы менен дүпө-дүп аткылашты. Кимиси оозуна атып, кимисинин огу тийгени белгисиз, төрө солдат аттан кулады. Ага кошулуп төртөө жыгылды. Төрө солдаттын атылышы аңызга айланган кийин. Биринчи жантайдан баланчанын баласы атты, дейт бири. Жок, экинчи жантайдын баатыры кулак түпкө атып кулаткан, дейт экинчиси. Аныгында Нарбото аткан. Солдаттар туш келди аткылап, өлгөндөрүнө эңкейди. Мергендер оозунан ок салма мылтыктарын кайра бир ирет дүрмөттөп жиберип, дагы бир мертебе төгүп жиберишти. Дагы бир нечеси күп-күп кулаганда солдаттар өлгөндөрүнө карабай пулеметту таштай төмөн качышты. Биик кырдын кылдак учуна чыгып, таштын далдасынан кылтыйып көз чаптырган кыргыз тура калып, баш кийимин булгалап кыйкырды. Качты! Качты! Бастырып келишсе 10 өлүптүр. Баарынын башына тийиптир коргошундан куюлган кыргыз ок. Эрте бастырып келгендер курал жаракты талап алышты. Кароолу куймалуу, жылтырак машалуу, октолчу жери бурамалуу, кыска найзалуу барденке кызык көрүнүп, сыр бараңдай көрүнүп, барденке калды Нарбото. Болукту дүрбүнү мурун жеткен жантайдын баласынын мойнунан акым көбүрөөк дегендей чечтирип алды. Пулеметту таанышты. Чокту жазайыл моулу эмеспи дешип, ары бери түрткүлөй айланчыкташат. Кысталак, мунун тилин билгенде далай солдаттын канын дарыядай агызбайт белек. Ары сүйрөп, бери сүйрөп, үстүндөгү кийимдерин өтүгүнөн бери сыйрып алыштан мурун тинткилешти өлүктөрдү. Төш чөнтөктү күрмөкен төрө солдаттыкы. Төшүндөгү сол чөнтөгүнөн 2 бүктөлүү кат чыкты. Эми муну ким окуйт дегендей көздөрүн алайтышат. Орусча экен. Орусча кат билгениңер барбы? Болуштун баласы Мукай кат тааныйт эмеспи? Кайда жүрөт бала болуш Мукай, деди Нарбото. Мукай, эмне кат мына ол, деп камбар болуш уулун чакыртып катты карматты. Окучу балам, тишиң өтөбү? Баары телмире Мукайды карашат. Түзем мектебинде тургансып, Мукай каадасынча башын какайтып, катты жазысынан 2 колдоп кармап, адегендеги 3 сөздү үнүн чыгара окуду. Анан талмасы кармаган немедей үнү өчкөнүн, колдору калчылдаганын өзү да байкабай калды. Всех встречных киргиз деп баштаган эле катты. Жол чиймеленген тамгаларды эжелей окуй келип, жүрөгү шуу этти. Өңүндө окуп жатабы же түшүндө окуп жатабы, түшүнбөй термелет. Жанындагылардын чурулдаганы алыстан чуулдаган доош болуп угулуп кулагы тунат. Всех встречных киргиз уничтожать, а аулу сжигать.
особенно сарбагышам, атакинсам, пощады не давать, деп аяғына чықты деми қыстыға. Жалдырама тиген сүй эмне жалдырайсың? Айта кал эмне деп жазылыптыр, деп налыды Камбар болуш. Каралуу кабар уузганды шапооз, оозу жаман деп коет элде. Мукай адыр ошол абалда турду өлгөн төрөнүн жарчысындай болуп. Кырып, кыргызды жок кылсын дептир. Үнү кардыккандан айтканы дурус угулбай калды. Камбар болуш кабагын бүркөй, өңүн бузуп, жана жакшылап окучу деди. Түшүнбөй калган эл чурулдайт. Ай бала, кайталап окуп түшүндүрчү, ал дагы эмне кат? Мукай уккан адамдын эсин чыгарган, Коңурбай менен Нескаранын заманынан бери кыргыз баласынын кулагы укпаган, укса да өчү алынып эбак унутулган, эми орустун кеги болуп угулган суук кабарды жарыя айтты. Кыргызды айосу жок кыргыла дептир. Бүчү бүлдүргүсү калбагыдай болсун. Айылдарын өрттөгүлө, жолуккан кыргызды кырып жойгула, айрыкча Сарыбагыш баласын карагыла, тукум курут кылгыла дептир. Эмне дейт? Таш оозуңа дегендери кулагында жаңарат Мукайдын. Буйрук кимден экен? Деди Камбар болуш. Мукай катка кайра тигилгенче кимдир бирөө колунан жулуп кетти кагазды. Падышанын өз колу менен жазылган буйругу эле же жарым пашанын буйругу эле эсинде жок. Падышадан, деди. Падышадан? Томсоргон эл бири-биринин эсебин алгандай тиктеше түшүп, көздөрү чагылышат. Чагылышкан көздөрдөн падыша сенин каныңды, менин канымды, катын баланын канын, баарыбыздын каныбызды ичүүгө зар деген ой окулат. Каркап элдин канына суусаган падышаны каргап кое беришти. Тилегин каткыр ак падыша, жер бетинен кыргыз аттуу жок болсун дегениң кара. Ошол Карасан Атай падышанын өзү тукум курут болсо гана. Кытай менен манжы айтып аткара албаган, соло менен шибе айтпаган кек экен. Кудайдан жетсин, тукумуң менен жер бетинен жексен болсоң гана өзүң. Эки уруу элдин кишилери жазмышына өлүм өкүмү жазылганын макул таппай томсоруп, карагандан башкага каркыны жетпей, тоолорго камалып турган ушул чакта Мукайдын көз алдына падышанын сүрөттөгү элеси келди. Жаргак шымчан, куу чарыкчан мынабул кишилер падышанын өңү түсүн билбей туруп карганат. Бир Кудай билет, аны кимге окшоштуруп жатышканын. Ким түспөлдү айтышат. Көзү канталаган токмоктун бириставынабы, чачы башы сакал муруту апсыйган мужуккабы, балким мадылдөөгө окшоштуруп жүрүшпөсүн. Көз алдыларына Мендирмандын ысык жанын эңсеген жез тумшук келип жүрбөсүн. Мукайга жылма сүйлөгөн, уртун араң жыйган болуп, жылмая тиктеген каничер элестелди. Аскер кийимчен, мурутун чыйрата кайрыган, жерде сакал каничер. Анын катарында бүтүн үй бүлөсү, чокусуна таажы кондурган каныша, этеги жер чийген ак көйнөкчөн, көздөрүн жоодураткан кыздары, үчөө же төртөө болсо керек эле кыздары. Жалгыз эркек уулу болочоктогу падыша элестелди. Ушундай эмес беле сүрөттө? Падыша болуп куулган жылбытма каничерлер элестелди. Төмөндөн кайра куралып солдатчык электе чамдайлы, деди Камбар болуш. Жалпыга баш көз болгон кишидей айтканы менен элде мурда Кудайанды куткаруу оюнда турду анын. Максаты түш ой, чыйырчыктын белин ашмак, орто токойго жете бармак, өрүү кылбай токтубой жүрүп, иңир талаш тоңго жатуу. Кокуй Жантай уга элек, тезден жетип элге айталы деп чурулдашты жантайлар. Пулеметту жалпысы менен таш бараңдап жанчышып, керектен чыгарып, огу толо бирден барданке, беш атарга элик кылган мергендер артта болуп, төрдү беттешти. Тоонун борундагы туш келди чыйырга салып, самсыган элдин мөөрөйү ашуу, миңдеген чыйырлар келип түйүлгөн чыйырчыктын куш ашуусу, көздөгөндөрү солдаттын огуна калбай бул беттен эртерээк ашуу. Ат көлүкчөндөрү алдыга узап, куржун көр жери асынган таякчан жөөчөндөрү бирин-бири сүйрөп, бирин-бири сүйөмөлөп түртүп айла кеткенде ат кудак шыралжынга тутамдай тартылып, караган долононун салаңдаган бутагына артылып, теке сала тырмалаңдайт. Жыгылып тура калып, тоонун борун тытмалайт. Жинкини солугандан аттын уйдун куйругуна жармашып, далбастайт чабалдары. Тоонун адашып, апалаган, аталаган балдары. Кийин ойлосо, чыйырчыктын белиндеги аламан көч акыркы көч болуп эсинде калыптыр Мукайдын.
Кыргыздын кадимки санжыргалуу көчүн экинчи көргөн жок. Төрөнүн чөнтөгүнөн табылган каттын баяны чагылгандай тарап, аралап өттү качкан элди. Биринен бирине угулуп, этектегилери тектирлеп бараткан бийиктегисине айтып, кокту талаша баратканы жон талаша энтеңдеп кетип баратканын айтып, кыйкырып айткан кеби кыр ашканы калган көч алдына жетти. Кыргыз тукуму боор токтогон жердин баарына угулду ушул кабар. Тирук муш болуп угулган. Падыша кыргыз баласын 7 күндүн ичинде жок кылууну буйруптур, деп угулду узун элдин учуна. Падыша кыргыз баласын 7 сааттын ичинде жок кылууну буйруптур. Айрыкча кыйык моюн кылжырдан кыйык көз тукум калбасын деп айтыптыр, деп угулду кыска элдин кыйрына. Балекет басты. Падыша кыргыз баласын 2,5 саатта кырып жоюну буйруптур, деп угулду кара таандай каптап үрккөн калктын жолунда болуп шашып калган элге. Орто Токойдун таласы ийин десе, качкан элдин баары дал ошол жерде экен. Жумгалашып чыккан аскер жоболоң салганда саяк сарыбагыш ушул жерге тыгылыптыр. Ошолордун шары менен жүрүп, көт малдынын тушунан чыгышса, көгөйрөктү ашып келаткан эл андан кыжыйт. Эл бири-бирине карабай, кары жашына карабай качып барат. Кашайта көрбө, теңирим, кара жаныңарды ала качкыла, бизге аялдабагыла, деп кыйкырат алдан күчтөн тайган чал кемпирлер. Солдаттын огунан мурун оболу падышанын кан ичем дегенден коркуштубу, калың журт токтобой жүрүп, тоңго 2 өргүп жетишти. 3-чү күнү кечтей Барскоонго киришти. Падышанын кан ичерлигин чала бучук кулагы чалгандары, айрыкча азык менен белектин балдары бышыкта укмакка Мукайды тегеректешет. Мукай окуганын айтат. Кыргыздын айылын бүчү бүлүлдүргүсүн калбай өрттөгүлө, жолуккан кыргызды сарыбагыш баласын ырайымсыз кыргыла, тукум курут кылгыла дептир. Көгөйрөк аша келгендер андайды кеминден угушуптур. 2 бүктөлү кат имиш, Шабдандын балдары окуган имиш. Жүрөгү жамандыкты сезген камбар болуш, Кудаяндын катын калачын оозго тургузбай, ай жарыгында болсо да токтотпой жүргүлө деп Барскоондун төрүн көздөй айдады. Чарчаган эл суу жыгылган. Таңдын кайсы малы болгону деле эсинде жок. Таң каракчы беле, таң кулан өк беле, солдат келе таат деген үндөн ойгонду Мукай. Агабыда орус дүңкүлдөтүп аткыла деле, аягын араң тарткан эл кайра дүрбөдү. Акыр замандын аламаты Барскоондун оозунан баскансып, айлана алай дүлөй. Жаштоо балдар чыркырабыйлап, чачпагы чачылган катын, кыз келин буркурабыйлап, эл чуркурайт. Кийим эмнечен турса ошол кейпинде Капчыгайдын карагайлуу бетин көздөй чуркады. Казан аягын төшөнчө журканын, акыркы мал жанын таштай качты. Жылаңач качты кайран эл. Баш кишилерден бирөө кыйкырат. Бастырып койду капилет. Мергендер, мергендер кайдасыңар? Орус ан сайын аткылайт. Бул ирет келгендер мурдагыдан жабдыктуу окшойт. Аткылаганы катуу, арасында бир башкача куралы бар экен. Даң эткен сайын жерди силкинтип кулакты тундурат. Төмөн конгон журт кырылып аткандай, каны суудай төгүлүп агып аткандай. Атасынан туугандарынан адашып чуркап бараткан Мукай ый аралаш тиленди. Кара жер жарыл дегенде жер жарылып кеткидей болсочу, кара тоо жарыл дегенде тоо жарылып кеткидей болсочу, маңдайдагы карарга тоонун кучагына кирип кеткидей болсокчу, кучагына кирип кутулуп кеткидей болсокчу. Барскоондун 2 бетинде карагай чер жыш өсөт. Кара жердин жарылышын тиленип, жанын оозуна тиштенип, тыдылдап чуркаган Мукай ошо карагай черге кирип кетсем деп жүгүрөт. Алаңгыча капталдагы тоонун боору жарылды. Даң этип кулак тундурган доош жаңырып, жанагыдай жер силкинди. Эпкини башты ийинден жулчудай болгон мындай доошту эзели уккан эмес. Караса кадимкидей тоо жарылды. Орус замбирек менен атканда тоонун тик эңишиндеги жапкактуу бурчук орду түү менен эңшерилип, түптөп бараткан элдин башына түштү. Дала эл калды астында. Тоо жарылат деген ушундай болот экен. Орус тоону омкоруп, Барскоондун 2 тоосунун ортосуна элди тирүүлөй көммөк болгонбу? Канын ушинтип ичмек болгонбу? Мукай ойлонгондон да коркуп калды. Кара жер жарыла көрбө, кара тоо жарыла көрбө деп буркурады. Чуркап баратып ойлонбоого, жумуру башты ойсуз кармоого аракеттенди. Көрбөйүн деп көзүн жумду. Болгону 2 аякты ийин койду.
Карап турган кишинин жүрөгүн канаткан, каңырыгын түтөткөн кырылыш болду ошол күнү. Сан-сандап кырылчу кези келгендей, арасы суюлду жер жайнап качкан кыргыздын. Абыла, Жантай, Жарбаңдын балдары обу жок кырылып, ошончо сан элдин ичинде тынайлар эсеби жок кырылды. Калмак менен Манжунун эрегишинде өлбөгөн, эчен эрди жуткан эрөөл да өлбөгөн. Ата арбактын жөлөп тайосунанбы, же атадан жалгыз туяк эле бир жаза тайган жазмыштын күчүнөнбү айтор, не бир куугун сүргүн кордуктан башы аман калып, тукумун улаган жалгыз тынай, томолой баш тынай, эки кылым айланбай мынамынтип көп тынай болуп өлүп алды. Жайнаган тынай ичинде атакеден көп өлдү. Бир атаке 100 атаке болуп, жүздөп өлүп алды. Атыш чак түштө барып тыйылды. Тынчы кансып калганда Мукай коңулдан башын чыгарды. Каштым десе алыс качпаптыр. Омкорулган карагайдын чириген көңдөй дүмүрүнө башын тыгып, бүк түшүп бүрүшүп жата бериптир. Эсинде жок кантип тыгылганы, кантип дүмүрдү тапканы. Туруп тегерегин карады. Тегерегин караса жайнаган өлүк. Тегеренип караса жайнаган өлүк. Атасы каякта? Нарбото каякта? Кудаян эли каякта? Эсин жыйгыча карагайдын арасынан бейтаныш үнү кылды. «Смотрите, еще один живой киргиз! Ловите его!» Үн чыккан жакка жалт бурулса, мылтыгынын найзасы менен өлүктөрдү сайгылап жүргөн казак орус туруптур. Айланта мылтыгын сындырган солдаттардын кайтарысында чуңкуруураак жерде үнсүз отурган көп кыргыз 400-500 чамалуу тестиеринен тартып агала көгала сакалдууга чейинки өңчөй эркек секичерек түзөнгө тургузулуп, акыркы сыйыртмагы аса байланып жаткан дарганы шылкыя карашат. Кайкы маңдай туткундардын өз колу менен бийиктетип тургузулган, камыштуу үйдүн төбөсүнчөлүк бийик тургузулган дардын кырка устундарынын үстүндө туурасынан ашталган, карагайдан желедейтилген сыйыртмактары салаңдайт. 10 чакты сыйыртмак көрүнөт. Ала чакмактанган көзгө ок эле көп көрүнөт. Уруумдун жанын кой, уулумдун жанын сурап калар болсомчу, кантса да орустан окуд эле, ырайым этип жүрүшпөсүн. Колунда жүрдү бир чылча, бир стап ортого түшөр беле, деди камбар болуш. Көзүнүн кыйыгын агытып, алдында солдоюп, ийиндерин түшүрүп турган Мукайдын башынан ачыра карайт пристав жакты. Суурулуп приставдын алдына барып, тизелеп жалбаргысы келет. «Пристав бай, жаңылдым, жаздым, мына мен өлөйүн, уулумдун жанын калтыр, өтүнөм», дегиси келет. Командир токмоктон бери коштоп келаткан приставга карады. «Баш кишилери асылат, калгандары түгөл атылат». «Келиштик», деди пристав. Этнограф жан койбой бежирейт. «Аша чапкан мыкачылыкка жатпайбы? Башкача жазалоого мүмкүнбү? Жазыктууларын асып, бейгүнөсүн айдап баруу керектир». Токмоктон узар замат эле ориенталист айныды. Кайдан эрчиттик деп ойлоп, бирдеме деселе, сиркеси суу көтөрбөй итиреңдеген командир анын жагын басмакка өктөм сүйлөйт. Буйрукта башкача айтылган эмес. Туталанган этнограф башын чайкап күйрөнүп, эки колун эки жакка жайып, өйдө төмөн чебелектей басат. Тигилердин сөзүн тыңшап түшүнгөн Мукай, атамды дарга атышып, өзүмдү атышат экен. Өлөр күн ушундай болот тура, деди. Күн түшченден кыңайып бараткан. Падышанын буйругу ушундайбы же маңдайга чийилген буйругу ушундайбы? Чокуларын ала булут баскан арча карагайлуу Барскон капчыгайынын таманындагы аңгекте күндүн түш ойгон чагында көп кыргыз болуп өлөрү маңдайына жазылганын ойлоду. Качканга үлгүрбөй калганына ичи сыздады. Кутулганы кутулуп кетти. Барсконду ашып кетти. Үйүбүз качтыбы? Качса кайсы жерге жетти? Кара кыз апам кантти? Нарбото каякта? Же бир жерде өлүп жатышабы? Солдаттар баштыктардан саналган 10-ун сүйрөп чыгышып, дегдеңдетип алып жөнөштү асканы. Дарга бараткандар таканчыктап эки жака жолунуп, булкунган болушат. Ага болобу? Эки солдат эки каруудан сүйрөп, үчүнчүсү артынан кундак менен койгулап, дөңгөчтүн үстүнө кыркалекей тургузуп, колдорун кайрый байлап, жылаң баштарына сыйыртмак илет. Улуу Орус империясынын тартибине каршы чыккан, ак падышанын буйругун укпай ага акарат келтирген чыккынчыларга, орустун баласына кол көтөрүүгө дааган кылмышкерлерге өлүм,
Аскыла деп кыйкырды командир. Приставтын эски тилмечи айтылганды кыргызча угузду. Өлүмгө кириптери болгондордун буту таканчыктаган дөңгөчтү. Эки солдат экөөлөп түртүп, көмөлөтүп жиберди эле. Узун кыскалуу 10 кыргыздын денеси шылк этип асылып калды. Моюндары чоюлуп, сунала түшкөн денелери чайкалат. Жазалоочу отрядтын жоокерлери колго түшкөн кыргыздарды четинен тизип атууга киришти. Атасы баласын, улуусу күчүсүн баш кылып 5тен 10дон ылгыбай алып чыгып, нарагыраактагы корумдун түбүнө тизе салып, тизелете отургуза калып тарсылдатып аткылап жатышат. Так атарда ырайым болбосуна анык көзү жеткенде чочуп тура калат бирери. Ага карабайт казак орус. Көөдөн тушка, көбүнчө башка көзгө аткылайт. Өлгөндөр каршы терчи кулайт. Кимдир бирөө жарым эс баласы менен чогуу түшүптүр туткунга. Мындай жетеленип чыккандын баары эле мылтыктын тарс эткен үнүнө уда эт бетинен кетип жансыз жатып калганын көрүп корккондон алиги жарым эс бала бир маалда талмасы кармагандай көзүн алайтып, ай буйга келбей билектеген атасынын колунан suurула качты. Жашы мукай курду. Колун ары бери жаңсаган бечара түшүнүксүз үн салып, солдатты бир, өлүктөрдү бир акшыя карап, бет келген жагына качып берди. Ошондон ары кутулуп жүрбөсүн. Жарым эс болсо да эркек туяктан жалгыз эле. Орус ырайым эткиси бардыр деп ойлодубу, атасы да жөн койду. Тигил бечара көп узабай кайра тетири чуркап, солдаттарды утурлады эле, каршысынан чыккан казак орус атып салды. Жарым эс болсо дагы баары бир кыргыз деди окшойт. Ушуну менен 1000-чи кыргызды сулаттым деп кыйкырды казак орус. Мылтыктын машасын басканыңды айттыңбы же чындап эле жыкканыңдыбы деди жолдошу. Кеминден берки кырганым деди казак орус маашырлана. Мага караандай элек экенсиң деди шериги. Жалаң эркекпи же? Аралаш деди тигиниси. Мукайга алиги казак орустун колунан 1001-чи болуп өлөрү элестелди. Кыргызды тукум куруткыл дебеди беле? Ошол чын. Ошол башыбызга келди деди камбар болуш. Октарынын түтүнү аралаш кандын жыты урат мурунга. Коркконунан кетенжиктеп ыктай түшкөн уулун ийинден бекем кармап, алдыга suurулууга даярданды. Эски тамыр эмес беле? Приставтын эки аягына жыгылгысы келди. Коймарик тарткан тигил төрө, сүрөтчү төрө үйүндө конок болду эле, тузун татты эле. Баятан бери күйпөлөктөгөн сөйт. Сөзүмдү жерде калтырбай арачы түшкүсү бардыр. Оğlum деп шыбырады камбар болуш. Сен орустун тилин билесиң. Жакында барайын, жан соғады. Пристав менен тамырлаштык эле. Тапанчачан приставтын токмок кыргыздарынын арасынан тааныгандарын атынан атап, "Ты сволочь Токторбай, на тебе, Малдыбай" деп туруп, өз колу менен атканын карап, Мукайдын эси ойт. Баягы окууга түшчүдө чиркөөнүн жанынан жолуккан, Герман жеңсе экен согушту, орустун ойронун чыгарса экен деп Кудайга жалынган кыргыз дагы колго түшкөн экен. Кыштактын далайына аты жөнү дайын ошол малай кыргыз согуштан кайткан. Чоң колду жыгып чаап өлтүргөнүн пристав билип алыптыр. Окопто жатып окопто өлбөгөн, немис менен кармашып немистен өлбөгөн орустун баатырын ушул жаман кыргыз өлтүргөн деп бакырды пристав. Тапанчасы менен чекеге мээлеп башын жара атты. Бизди пристав өзү өлтүрмөкчү болуптур деп болголоду камбар болуш. Пристав чүкөдөй чүрүшкөн көзү жыртайган абышканын маңдайына басып келди. "Как твое имя?" деди. Тилмеч которду. "Толтой" деди абышка. "Его зовут Толтой" деди Тилмеч. "Из какой волости?" Тилмеч которду. "Атаке Сарбагыш" деди абышка. "Из Атаке Сарбагыш" деди Тилмеч. "На тебе, атекинец!" Тилмеч эмне дерин билбей, оозун ачканча пристав тапанчаны басты. "Толтоймун" деген абышка чалкасынан бир кетти. Этнографтын көзүнөн жаш кылгырды. "Мен арызданам. Генерал-губернатор Куропаткин менен аскер губернатор Фольбамдын үстүнөн арызданып, аскер министрине, мамлекеттик думага кайрылам" деп кыйкырды. Шап бурулуп басып кетти. Басып баратып ыйлады. Оор үшкүрүндү. Кыргыз деген эл жок болду. Чаншан тоолорун мекендеген кыргыз деген көчмөн эл бар эле. Байыркы эл эле. Ошол эл жок болду. Бечара элдин убалы. Кезек камбар менен уулу Мукайга жетти. Сүрөтчү төрө күйүмдө түрлөндү эле. Ошонун көзүнчө барбай бир стапка "Кап" деди камбар болуш ичинен сызып.
Баятан көрмөксөн болуп көзүнүн кыры менен байкап турган пристав жакындап келди. Сен падышага кызмат өтөп жүргөн киши элең, эмне себептен бизди эскерткен жоксуң? Чолон болгон жок. Сен 200 жана чыккынчы экенсиң. Мен сага жакшылык кылайын деген эмесиңдеби? Камбар сөз эмне жөндө болгондугун түкшүмүлдөп, жылкы тийгенди тапсаң аскерден алып калам деп айтканын эстеди. Унчуккан жок. Тагы да болсо жакшылык кылайын. Сенин жаныңды сурап калууга шартым бар. Уулуңду да алып калууга чамам жетет. Менин айтканымды аткарсаң, өлүмдү башка жаза менен алмаштыруунун жолу бар. Башка жаза? Баары бир жаза. Абактан тирүү кайткан киши барбы деп эсине түйдү Камбар болуш. Кантип? Нарбото кайда? Таң калды Камбар болуш. Нарботону кайдан билет? Нарботонун Нарбото экендигин кайдан билет? Анын каякта экенин биле албайм. Качып кеткен, балким өлгөндүр. Отец Михаилди өлтүргөн ошол шүмшүктүн изине түшүрсөң, уулуң экөөңдү өлтүртпөй алып калууга кудуретим жетет. Анын кылмышы өтө оор. Айылыңда жатып чыккан туткун кыз келиндердин айтуусунда, ал орустун кыздарын зордуктаган. Андыктан тирүүлөй кармашыбыз керек. Уулуң кутултуунун жолу табылып турганына Камбар болуш ичинен камырынып, айнып кетпегей деп Кудайга жалбарды. Мен жаралуумун бирис таппай, Мукай таап берет. Жакшы ат берсеңер изине түшүрөт. Атасынын эмнеге мынтип айтканын, эмне жолго түрткүлөгөнүн түшүнбөй Мукай айраң таң. Эгер качып кетсечи? Мен мындай эмесминби? Деди Камбар болуш. Колуңдан келеби? Деди пристав Мукайдан. Кеби оозунан түшкөн Мукай эмне дерин билбей, алаңдап калса атасы жиреди. Колумдан келет де балам, колуңдан келбей анан. Оюндагысын жеткизгиси келип, безеленип жиберди. Жумшак айткан үнүнөн, таптап айткан сөзүнөн, көзүнүн жылт эткен сырлуу нурунан Мукай атасынын ындаганын баамдады. Приставдын айтуу боюнча солдаттар Мукайды бошотушуп, кыргыздан түшкөн бир карагерди тартышты. Сен Нарботону издеп жүрүп отурасың, биз артыңда болобуз. Беделге чейин барабыз. Балким беделден да өтүшүбүз ыктымал. Жолду ката шек алсаң, жаткан жерин билсең дароо кабарла. Жолдон башка кыргыздарды көрсөң, кайтууга үндөгүн. Уктуңбу? Мукай башын ийкеди. Алдына картасын жая салган пристав жердин уусун айтты. Варскондон ары Арабел, андан кийин Сөк, андан кийин Бедел. Жок, Тарагай, Ыштык, анан Бедел. Нарбото алыс узап кетелек. Ушулар аларда болушу мүмкүн. Биз артыңда болобуз, уктуңбу? Артыңда болобуз дегенге Мукай ичинен тобокел келтирди. Мукайчик, атаң экөөбүз тамыр эле кесиңдеби? Атаңдын алдамчылыгы болбосо, баарыңар жылуу жумшак конушуңар да жатмаксыңар. Атаңчылап алдасаң, оңбойсуң. Эртең эле Кытайдын чегине чейин киребиз. Качсаң, доотайына айттырып карматып алабыз. Атаң колубузда туткунда жатканын унутпа. Качсаң, жазасын атаң тартат, деди пристав. Жогортон болгондо да падышадан тукум куруткулуу буйрулганын көрүп, анын далилине колго түшкөндүн баары кырылып жатканын көрүп, Камбар болуш орустан жакшылык үмүт этпейт экинчи. Айтчу сөзү бар эле уулуна, сөзүн камдайт. Карагер камдалып алдыга келгенде өз колу менен атказмак киши болуп, алды артын карамакка атты эки айланып, басмайлын тартып, тердигинин өңүрүн аңтарып алаканы менен чапкылады. Качып кетпеске канжыгасына ченеп азык байлаган. Аны оңдоп байлады. Кел балам, деди. Жүгөн илинүү колун эрдин кашына созгон Мукай сол аягын мүйүз үзөңгүгө сала берерде, колтугунан таяган болгон Камбар болуш оңутун келтирип кулагына жакын шыбырады. Балам, ошондон нары кач. Нарботону тапсаң жармактап кач. Кармалба, мен киши болбой калдым. Сен жаныңды куткар. Тилимди укпасаң, балам, мисмилдирик болобуз. Саамга көздөрү чагылышып, тилдери күрмөлүгө келбей, калган каткан сөздү ичинен билип, ичинен туюп ата бала жалтаң-жалтаң тиктешет. Үнү Кудайга жеттиби айтор уулунун өмүрүн соогалап алып калгандай сезилет Камбар болушка. Мукайдын дагы 22 жылчалык ичер суусу бар экен. Ошол 22 жылды Кудайдан какшанып атып сурап алды окшойт. Аны кийин Мукай жоруй түшүнтүп, ал эми атасына уулунун өмүрүнүн узактыгы эмес, тукумулар эркектин эптеп өлүмдөн кутулганы эсеп болуп, какшалдын какшал тоолорун аралап кетишин, из жашырып кетишин тиленип кала берген.
Mına bul tozoktan kutulsaң balam, mına bul toolorgo jaşırınsaң balam, kişi bolup ketesiň. Kudayandın boş koy, kambar bolup ulangan muunun ulap ketesiň balam. Mından arkasın koldoçudan suranam. Seni koldoçuga tapşırdım. Kayıptan gelgen eliktin emçegin emip, esen kulatabız aman kalgan. Börülörді börünün sütü kişi kılgan. Senin de koldoçun bardır. Bir armanım öz kolum menen üylögön jokmun. Tektүү жердин, tüptүү жердин urpagysың. Teňiňdi tap, uçubuzdu ulagaysың. Uuldu bolgoysun. Uuldarыңdan uulдар tarap. Uruulu jurt bolup, bir zamandarda borduga tolgoysun arşı kalıp. Bul eme aytılbay kalgan, işte kalgan oyloru. Durus ele enkeyip, uulunun kulağına dağı şuuragan çakta, pristav şeksine kadalgansıgandan, ebi gelbey aytalbay kalgan oyloru. Toolordun esi kan teňirge jalınıp, sarı bagıştın goldoçusu Bagışcan var eske düşüp, sarı bagışka jalınıp, Kırgız balasının goldoçusu Manaska jalınıp, anın bары az görünüp, tüp ataga, Kırgız ataga jalınıp, kambar boluş kala berdi eki jagынан goşurgan pristav menen komandirdin ortasında eki gözün jaynatıp. Barskondun törün bir kançaga telmire tiktep turdu. Artыңda bolobuz dese, adegende sözmö-söz аңдап алган Мукай утур кылчактай бастырып, акыры Барскондун башына чыгып барганда гана солдат жарым күндүк эң эрте дегенде эт бышым аралыкта калганына көзү жетти. Арсак тоолордун түптөрүндөгү Барскондун бели аябагандай бийик, терскейи тике, жыш ургандай арча карагай өрдүгөн сайын суюлуп, жылаңачтанган бет караган долонолуу тартып, андан ары аска таштуу бел. Күнгөйү эңиштеп барып жайылып, жайык болуп кетет экен. Сырт деп коюшат ушул тегеректин кыргыздары. Майда чөптүү, жери саз өңдүү былпылдак, жай саратан маалда абасы чырыктырма муздак. Муздагынан түнгө калган киши кайыгып өлчүдөй. Мукай Барскондун кайкысынан карады качкан элди. Эл карааны көрүнбөйт. Ала була мөңгүсү бар, мөңгүсүнүн түбүндө чөйчөктөй жашыл көлү бар. Ошол көлүнөн билектей ирилип агып чыккан суусу бар. Араб элдин түзүндө кел атып каранат жан-жагын. Журт карааны көрүнбөйт. Билектей шылдырап аккан суу кадимки Нарын дарыя, Сыр дарыянын башы экени менен иши жок. Эки жеринен тепчи кечип сөөктүн жолун элдир-селдир таап келет. Каңгыган мал жолбун ит гана чыкты жолунан. Ар кайсы жерде чачылган эмерек, казан аяк, эки бөлүнүп, үч бөлүнүп чамгарак жатканын көрүп, тозоңу чыккан элдин араб элди аралап, ушул багытта өткөнүн болголоо мүмкүн. Киши көздү ачып жумгучакта күндүн көзү бузулган жерге эле окшойт араб эл. Ала булут тынбай жүрүп, алеки заматта кара булуту тургуп, как төбөдөн салаңдайт дагы шыбыр кактатып жиберет. Кеч калса борошого айланчудай. Карсак баласы карышкыр сайрандайт мындай жерде. Көз байлан электе, арып жыгыл электе караан тутарга киши карага жолугуп калмакка ашыгат. Көгүм талаш өргө издеп, аскаланган сөөк ашуусунун такоозун капкадай жаап турган кара таштуу урчукту беттей кыялай бастырат. Үй боюндай кара жар ылымталуу көрүнөт. Төбөсүнө конуп алса карышкыр баласы ала албастай көрүнөт. Тегереги майда шагылдуу, оту жок. Мукай кара жанын ойлоп, карагерди отсуз таң ашыртмак. Мукай деген үн зоңк этти жакындаганда. Каразоого тил бүтүп, кара таш сүйлөп жибергесип, Мукай селт этти. Үн чыккан жака бурулса, киши карааны турат. Дурустап караса зоң коюп Нарбото турат урчукта. Урустан алган барданкеси колунда. Эл ичинде качтыго десем, катын балам жок. Жоготтум. Жеңеңди, балдарымды байкаган жоксуңбу? Деди Нарбото. Тирүү жан көргөнүм жок, абаке. Атаң кайда? Деди. Көзү жашылданган Мукай 400-500 туткундун ичинен коколой башынын аман чыгышынын шартын айтты. Бир кайтсам, катын балам үчүн кайтармын, деди Нарбото. Ал атамдын шылтоосу. Сизге айгак чыксын дегени жок. Чындыгында качышымды айтты. Сизге кошулуп качышымды бек айтты. Ошондойбу? Ошентип айттыбы? Камбар болуштун айттырганын өлүм оозундагы кишинин керээ сөзүндөй кабылдады. Ыйкы-тыйкы арасында жаман жакшы айтышкан болсо кечиришели. Оболу мени кечир иним, өпкөлөбө дегениндей кабылдады. Эми өпкөлөгөндө кайда бармак? Барскондун ичиндеги бүгүнкү окуяны,
Кыргыздар бо болуп туткунга түшкөндөн кийинкисин төкпөй чачпай укту. Качкандын баары катын калач, Кудаян баласынан эркек калабы деп армандады Нарбото. Чиркөө баштыгынын өлүмүнө кеге каттуу пристав сизди тирүүлөй кармамакка зар экен. Орустан туткун кыз алганыңызды билет экен, деди Мукай. Олжо кызды Арабелдин түтүнө таштагам, деди Нарбото. Барскондогу жоболоңдо катын баласын жоготуп ийгенде Нарбото орус кызга жоруп, кара жолтой окшойт деп кыйылып турса, орусу барды Кытайдын черүсү өткөрбөйт деген каңшар тараган. Качкан эл жалдырап, эми убалыбызга кала көрбө деп жолго жатып алгандан Нарбото Арабелдин ичинде орус кызды кое берген эле чыркыратып. Ара жолдо тоо таштын арасында жалгыз калгандан корктубу, же жаман да болсо койнумда жатты эле, илик жармабыз бар деп жакынсынган сезим ойгондубу, айтор боздо ыйлаган орус кыз Нарботодон калбай ээрчип, убара кылган. Камчы менен сермеп, кал ушунда, жөнө өз жагыңа дегендеги ишараны түшүнгөндө, көзүнүн жашын бурчактатып, Нарботонун алдындагы атынын тизгинине бир жармашып, үзөңгүсүнө бир жармашып, чылбырына жармашып, бура бастырбай жабышкан. Кишилер, калтырбагыла мени, кишилер, ала кеткиле мени, суранам, кулак салар бирөөңөр барбы, деп ыйлаган. Кимди карабасын бар эле уйгактай жабышкан капыр деп кастарын тиккенден таза түткүнчүк болгонунда узаган көчтүн куйругунда илелей басып эчкирип ыйлап кала берген. Артымда аскер бар, ушундан жарым күнчөлүк, деди Мукай. Көз байлоодо келе койбос. Катын баламды таштап өлү тирисин билбей кантип качам. Таңда жер чалайын. Сен элге кошул. Калган элди таап, беделди ашырып кет, деди Нарбото. Асман түнөрүп, түн борошолу болот окшоду. Аттарын агылгага тушаган экөө кара таштын түбүнө корголошуп, наар алмакка Мукайдын канжыгасындагы орус ороп берген чанаштын оозун чечишти. Колго түшкөн кыргыздын азыгы көрүнөт. Эмгичекте атылып сөгүү аңгекте жаткан кыргыздын азыгыдыр. Тамак деп жүрүп, кара курсак деп жүрүп, эмнени гана кылган жокпуз, деди Нарбото. Борошосу боройлоп урган бел экен сөөк. Суугу сөөктөн өтүп чучукка чейин какшатты. Ылымтага бири-бирине ыкташып, тердик көрпөчөгө чулганып отурушту. Элди кеп кылышат. Белге мынчалык кар түштү, түзөнгө кар аралаш жамгыр жаса, эл тукул журады го, деп коюшат. Уйкуну кой, туг этерге мүмкүн эмес. Түн катага урашты. Көбүнчө Нарбото сүйлөдү. Күңгүрөнүп айтканы жадына уюду Мукайдын. Сындырып алдым белимди, жутуп алдым элимди кантейин дегендей сүйлөдү. Атаган ат, калмак төбөдө көргөн чоктуу жаз айылдын тилин билгенимде, өчүмдү бир албайт белем. Орус аттунун канын чүйдүн суусундай агызбайт белем, кантейин дегендей айтты. Кашымдан чыгар болсочу, кар желигин какпайт белем кантейин деди. Абасынын айтканын улуган шамал аралаш тыңшап отурса, өткөндөгү ай арасында пристав сүрөтчү төрөнү, ченчи төрөнү, жанада солдаттарды айылга баштап келчүдөгү түндө Толубай сындуу сынчыга жолукканын, ошол Толубайдын айтуу боюнча Токмоктун жолунан казыналык жылкы тийгенин, тушунда тулпар жүргөн жылкы тийгенин кызык кылып айтып, кайран жылкынын тулпарлыгы билинбей, бир октон чыкпай өлгөнүнө жаны башкача кайышат экен. Таң сөгүлгөндө солдаттын караны көрүндү алыстан. Экөө ашыга жыйналып Нарботонун айтканы. Мен капырдын жолун тосоюн, 10 огум бар, деди. Каты жүрсөң Карасайдан табарсың элди. Жөө жалаңдасаң беделден кууп жетерсиң. Карасайдан өткөндө 2 айрылыш жол бар. Солго кеткени ак шыйрактын жолу. Түз эле кете берсең ыштык ашып беделге жетесиң. Байка, беделден мурун келин тайгактан абайла. Далай киши аскасынан тайгалан өлгөн кандуу жер. Мен силерге бир кошулсам, беделден кошулам. Нарбото менен Мукай көкүрөк кагыша коштошту. Жөнөй кой баатыр. Кудаяндын калганын таап, беделди ашырып кетсең эриледиң. Элди курап кетсең, анда нагыз эрсиң, деди Нарбото. Мукай ыйламсырап калса, жашып көрүнөсүң, өксүбө, деди. Өзү кара ташты боортоктоп, атышка камданды. Ат үстүнөн аба, кайыр дештин ылайгын көрбөй, дагы кагуу жеп калыштан тартынган Мукай унчукпай төмөн кыялады. Бир далайга барганда, алыстан атыш угулганда гана артына кылчайды.
Нарботонун гакшап айтканы десемби, же сөг ашуусундагы гакшоо десемби, кайсынысы ылайык деп жатып кийин Үркүндүн 10 жылдыгында Караташтын түбүндөгү түндү Мукай поэма кылып жазган. Өзү 1000 жолдон бир аз ашыгыраагыр. Жылкы тием деп барып, какшал тоонун астында калмака салдым кызыкты, тулпар алам деп барып токмок кыштак үстүндө оруска салдым кызыкты. Түндөлөй жорттум чүй ичин, күндөп жорттум көл ичин, күндө салам деп келген чокундулук улукту, соёмун деп аттандым, эки көзүн кашайтып оёмун деп аттандым. Кудаяндын түнөлгө бетегелүү чоң ташты бербеймин деп аттандым. Түмөн кыргыз жыйылып төбөсүнө орустун түлүк салам деп бардык. Бүтүн кыргыз жыйылып ордосуна орустун бүлүк салам деп бардык. Ак келте болсо колумда агызбайт белем каныңды. Албайт белем жаныңды, тилбейт белем өгүңдү, сөкпөйт белем сөгүңдү. Эрсемеңден кембелем, элиме кызмат дегенде эр табылды мен элем. Эки дүйнө арманым тилеги жаман пашанын, тиг алдынан бет келип карусунан албадым, карыштыра урбадым. Оозу жаман арамдын кантейин кар желигин какпадым, ниети жаман арамдын кантейин кар желигин чакпадым. Сөгүн орго чачпадым, көзүм толо көрбөдүм, жазып алдым эмнемден, жазатайдым эмнеден. Сындырып алдым белимди, жутуп алдым элимди. Беделге жеткенче эки түнөдүбү, 3 түнөдүбү эсинде калбаптыр. Бир билгени тарагайдын көк иримденип толуп аккан суусуна агып кете жаздаганы, сайынын эндей 2-3 чакырымчалык Карасайдын жайылып аккан суусун кечкени, Келин тайгактын боорундагы шагылы коюлган коюлма жолунан учуп кете жаздап, жар ташка жармашып өткөнү. Эл каранын кууп отуруп, элинин каранына зар болуп отуруп, ыйлап отуруп, ыргайдай атын ыштыкта таштай берген Мукай өлчөр жерине жөө жетти. Эмне жер десе, бедел экен кийин билсе. Тирүү жан издеген неме асман тиреген деп айтарлык. Учтанган чокулары бордунун тоосунан да бийик көкөлөгөн, калкагар кырка тоонун этегинен киши баласынын башкача көп өлгөнүн, жайнаган өлүмтүктү байкады. Тоңгондонбу, кезерткен ачкалыктанбы, түтөктөнбү же абасын көтөрө албай, эски кесели кармаганданбы, же карып арыганданбы айтору чачылып өлгөнү көп. Этегинин чөбү суйдаң, бийиктеген сайын өңкөй кара жылга. Караңгыга калсаң сүрүнөн жүрөк жарылчудай. Туш тарабы туюк көрүнгөнү менен бели 3 айрылыш коктунун ортоңкусунда жатканын өйдөлөп кеткен чыйырдан, сонорлоп жаган кар бетиндеги изден билди. Бийиктеген сайын кууштаткан коктуну бойлоп, кичинекей тектирченин кырына жетти. Коктуну мындан ары тегизи жок сыяктанат. Жалгыз аяк жол андан ары жаламаздоону боордоп кетет сыяктанат. Аягында ыргалып араң турган Мукай тектирчеге чыга берип, көргөн көзүнө ишенбейт. Тектирче толо өлүк, кадан сайын тороюп өлүп жаткан кишилер, балапандай оозун ачып өлүп жаткан балдар, жалгыз аяк жолду талашып, жардан кулап өлгөндөрү түпкүрдөгү күрткүнүн карарган оозунда шкалат. Жүгү чечилбей ар кайсы жерде томпоюп өлүп жаткан ат көлүгү андан көп, арбактар аралагансып тирүү жандары кыбырайт. Ашуу ашарга алдары жоктон, тирүүлөргө ашыкча жүк болгондон тынч өлгөндү, зоокадан учуп өлгөндөн тоңуп өлгөндү артык санап, калып калган карга артаңдар экен. Кайсы элденсиң балам деп сурашат. Тааныш ала кийиз көзгө урунду. Оюусунан тааныды. Калаба чыгар күнү ийленген, Кудаяндын тамгасы түшүрүлгөн ала кийиз эмеспи мына бул? Мукай жакындады. Тобо, ташка жабылуу экен десе бирөө жамынып отургандай. Жакшылап караса, бүк түшүп башын салаңдаткан, уйпаланган жука ак чачы тароосунан жанып, жүзүн жапкан жалгыз кемпир отурат. Жарыктык, кара кыз апасы отурат. Ала кийизди үстүнө алачыктай чүргөй салып соксоюп отурат, беделдин ээси кейиптенип. Эги титиреп, арык денеси калчылдайт. Кимдир бирөөлөр жанына азык калтырмыш жетишкен го. Өзү тытмалаганбы, же бирөө чалып кеткенби чачылып жатат эки үзүмнан. 5-6 тоголок курут. Тирүү жан басып жүргөнүнө таңыркагансып, кайгылуу жылтыраган, кычыгына жаш толгон көздөрү менен Мукайды карады. Таанып карадыбы, тааныбай карадыбы, Мукай билбейт. Өңүлү калып, ыйлап ийбей карманып сурады. Апа, биздин эл белди качан ачты? Сизди жалгыз калтырып кантип кетишти?
Başын urgulap bozdop iydi apası. Apa, bizdin el Kuday meni albadı. Kudayandın aldına geçsem armanım jok ele. Mukay tыңşayt. Kara kız apası kaçankı ötkön atalarının, kaçankı ölgön apalarının atını atap ıylayt. Oşolordun artından başım geçsem armanım jok ele. Ata arbaktın artından geçsem armanım jok ele. Kuday meni albadı. Apa, el kayakta. Elin gelin taygakta uçup öldü balam. Beşikteki baladan beri uçup öldü. Gelin taygak barın juttu. Gelin taygak. Mukaydın üreği emi uçtu. Gelin taygak degenin kıl köpür emespi? Üstü zo, astı gükük döngön su, kıyasında salt kişi araң batkan, boğrunda kuyulup durgan jolu var jer. Kum şagılı toktu boy kuyulgan joldan atlasaң attadың, jazabastan tüdele tüptöйгө ırgıp küküktögön suga düşösüň. Ötüp görmedi al jerden. Karahanın jalgız balam, kambarım kayakta, dedi kempir. Mukay jaşırgan jok. Orustun kolunda kaldı. Çoğu tüştü gele soğalap meni kaçırdı, dedi. Narbotoçu. Jondo atışıp, tirübü je ölübü. Mukay unçukpay kaldı. Kambarda erçigen köp jigittin dayını jok. Tügöl kolga tüşkön, dedi Mukay. Kempirdin soňky ümiti üzüldü. Çart üzüldü. Alakanı çala jayılıp arık koldoru akırın götörüldü. Mukayga çoň enesi akıldan adaşıp baratkanday göründü. Kempirdin gözlörünün gıçıgынан jaş sıgılat. Kары kişinin jaşı da kurgap kalat okşoboybu. Monçoktoy bolgon jaş mölt etip sıgılıp, bırıştı betine turup kalat. Bozdogonu gaturak, bu todoy bozdoyt. Tukumuň menen tuna çök, dedi. Kimdir bir önü, janın gaşaytkan kimdir bir önü uruştu. Mukay kempirdin jeňinden tartty. Apa, geteli, men kaltırbayım seni, alıp getem, dedi. Kempir, uvara bolbo balam, uşul jerde ölüm, degençelik başın çaykadı. Kudayandın tukumuň gurut kılgandar jakşylyk görbösün. Eki düýnede jakşylyk görbösün. Kudayandın ubaly jetsin tüýüňe. Ubaldy başybızga salgan padyşasy baş bolup, biz çilep açbel kuğujonda ölsün. Tukumu soğulsun. Tozok bar ekeni çyn bolsa, ukum tukumu tozokda örttensün. Kudayandım başına. Aňdasa apasy kimdir bir önü gargap jatypdyr. Durustap aňdasa ak padyşany gargap jatypdyr. Urtun araň jyýgan bolup, jylmaya tiktegen kan içeri padyşany gargap jatypdyr. Asker giyimçen, murutun çiýrata gaýrygan, jerde sakal padyşany, çokusuna tajy kondurgan ganyşany, etegi jer çiýgen ak köýnekçen, gözlörün joduratgan kızların, jalgız erkek ulun, boloçoktogu padyşany uşunda emes bele Mukay görgön süretde. Barın gargap jatypdyr. Oşonda kara kız apa padyşanyň tukumun Kudayandyň kununa gargady. Atpay kırgızdın kununa gargady. Alıstan mıltıktın tarsıldağı uğulat. Saldat atılbay kalgan eliktey birin ekin adaşıp жүрgön kırgızdарды kuup jüröbü, je mergenderi menen atışıp jatabı bilinbeyt. Atış çukuldayt. Apa, dedi Mukay, geteli. Maga karalaba sen kaç balam, mismildirik bolobuz katı gün, dep kakşandı kara kempir. Gün jarıkta bedelden aş. Janыңды sakta, janыңды. Tilegenim sensin. Senin amandığındı tigil düýneden da tileyim. Apalaga Mukay kara kız apanın jeňinden tartty. Kempir jeňin tartyp aldı. Kaç balam, dedi. Mukay çydabay ыйлап jüberdi. Ыйlagan boýdan beldi gözдөy bastı. Bedelden aşuga aşykdy. Kırılıp kalgan tokumun joktop, padyşany gargagan kempirdin ünü kulagına jaňyrgan syt. Uşul ünim teňirge jetkey, uşul ubaldy saň kırgızdın başına salgan padyşasy biz çilep açbel, kuğujonda ölgöy, tukumu solgoy, tozok bar ekeni çyn bolsa, ukum tukumu tozokda örttengöy, dep ugulat. Bedeldin ulugan şamalı bolup ugulat. Eptep çığırdın uçuna jetse, alam öngü baskan bedeldin beline çyksa jany kalçuday sezildi Mukayga. Öýdülügön sayın demi kıstıgıp şayı oýt. Murdunan tütüktöp kan getdi. Tütök, dedi. Aga karabay jantalaşat. Kar boroylop betten urat. Moyun berbey jantalaşat.
Gelin tayгак буякта калсын, жалгыз таман чыйырдан аягың тайса, мөңгүнүн күрткүсүн өтүшүп өлчүдөйсүң. Тайбайын деп жан талашат. Жан талашып келатып, жанын ажалдан талашып келатып, белдин астындагы жарга жармашкан, күрткүнүн бир кырынан экинчи кырына аттай албай, секирүүдөн жүрөксүп турган топ балага, өзү теңдүү балдарга кез келди. Кылычын жалаңдатып, мылтыгын сундуруп, куугун орус келгенде, тектирчеде алаканын жайган бойдон жаны чыккан, тоңуп өлгөн кемпирди көрүштү. Караңгы абакта отурган Мукай Камбаров илгери өткөн окуяны ушинтип эскерди. Журтум тукум курут болуп кетти. Миңдеген кишинин сөгү көмүлбөй ач бел куу жолдо калды. Бирок эч ким эч качан жазаланган эмес. Чоң апамдын каргышы тийип падыша кулады. Тукум курут болду деп угам, чоң апамдын каргышы тийгенден деп ойлойм. Кыргызым касиеттүү, кыргызга акарат кылган оңбойт. Акарат кылам деп падышадагы тукум курут болду деп койгонумдун эмнесинде жазык. Анын эмнеси контр. Мына ушуну айтам деп улутчул атыгып, атам укпаган Англиянын тыңчысы атыгып атылган отурам. Мукай Камбаров оор үшкүрүндү. Падышага каргыш тийгендигин качан каяктан ойлоп жүрөт. Турпандыктын малын багып, бедел жакты күндө тиктеп Мукай мал жайчу эмес беле. Үшүгөндөн ала кийиз жамынып калды эле. Кара кыз апам ала кийиз аны канчага сактады экен деп ойлоп, бедел жакты тиктеп мал жаят. Бир күнү Советтик Орусия тараптан келген төрөлөр чакыртты. Активдер деп коет экен жаңыча. Качкын кыргыздарды чогултуп жүргөн эмиш. Мукай эл чогулган жерге барса, бири кызыл аскердин кийимин кийген, экинчиси орусча чыштай кийинген эки кыргыз турат. Өкмөттүн атынан качкындарды топтоого, ата журтуна кайтарууга келдик. Силерге уруят берилди, деди чыштай кийингени. Өңү тааныштай капырай. Эптеп жатып эстесе, приставка тилмеш жүргөн кыргыз. Качкындар ишенкиребей бири үн катты. Падышанын кыргыздар түгөл кырылсын деген буйругу бар эле. Андай буйрук жок, деп ишендирди чыштай кыргыз. Буйрук кагазын өз көзүм менен көрдүм эле. Кантип барабыз, барсак падыша өлтүрбөйбү, деди Мукай. Карагым, аны кайдан окуп жүрөсүң? Ал буйрук эми иштебейт. Анткени ак падыша өзү өлгөн. Эмики падыша сендейлерди окутат, көзүн ачат, үстүнө үй берип жайлантат. Качкын бирөө илип кетти сөздү. Падышаны өлдү дейби, деди көзүн алайтып. Кудая тобо дегендер болду. Өлдүбү, деди Мукай таңыркап. Чын төгүнү белгисиз, алиги чыштай кыргыз ак падыша укум тукуму менен жер үстүнөн жоголгон, падышалык жолжосун кыйраган дей салды. Кызыл аскер бакылдап сүйлөдү. Жарданып караган бейбешчилардын арасында Мукай дагы кудая тобо деп жакасын карманган. Кыргызды кырмакчы падыша өзү кырылып кетиптир го. Кыргыздын кусуру уруптур го акыры. Турпандын четиндеги кыркалекей тоолордун ичин, беделдин тушун телмире тиктеп, термеле тиктеп, эчкирип ыйлап жиберген. Падышанын тукуму соолусун деп, өз тукумун жоктоп жаткан кара кемпирди эстеген. Кара кыз апасы өлбөй тирүү айланып, дале беделдин аркы түбүндө безеленип жүрөбү? Кайгыга бастырып, кан какшаган кемпирдин үнү жаратканга жеткенби? Колдоочуга жеткенби? Кара кыз апамдын каргышы бейм, кайран киши үнү Кудайга жетерин билгенбейм, деп күңгүрөнүп, көздөн жаш куйулган эле Мукайдын. Кызыл аскер бакылдап сүйлөп жатты. Ошондогу көргөнүмдү жазмайынча өлбөйм, жазмайынча кантип өлөм деген эле Мукай. Бир арманы коштошорго ата ке дебей калыптыр Барскондун ичинде. Аба кайыр дебей калыптыр Нарботого. Кара кыз апасынын мойнунан искеп жыттабай калыптыр. Калганын ойлосо, жалаң жазуунун үстүндө болуп жакшы эле жазыптыр. 20 жылдай жазыптыр. Түн бир окум болду. Болжолунда түн оду. Мукай Камбаров сыйкыр күттү. Көп кыргызды кыркалекей тургузуп, топ менен атып жатканда, канга мас болгон солдаттар кара кушту туштап, көк желкени туштап, жазы маңдайды туштап, туткундарды каалагандай атып жатканда, кач балам деп шыбырап, качууга шыкактаган атасынын качанкы сөзүн эстеди.
Sööктүн белиндеги кара ташка жашынып, кара таштын далдасынан барданкесин сундуруп, оорус менен атышкан абасы Нарботонун «Сен кач, мен калайын» деген сөзүн эстеди. Беделдин түбүндө кар бурганактап жаап жаткан кечте ала кийизди ылым тагылган кара кыз апасынын «Күн жарыкта белди аш» деп какшанганын эстеди. Ошонун баары сыйкыр болгон турбайбы? Жөлөк болгон турбайбы? Сыйкыры болгон жок азыр. Абактын кара калгасы ачылды анын ордуна. Желдет экен. Желдет эмей эмне? Карасаң, так ушул революциянын күнүндө атылганы жатканын. Мукай Камбаровду атууга алып чыгышты. Өзү сыяктуулардын бирин-бири жөөлөшүп түртүшүп чыккан караандарын көрдү караңгы далистен. Баарын чогуу атышат өңдөнөт. Чоң кичеге, кызматчысы карапайымы аралаш атылат өңдөнөт. Күңүрт далисте басып барат жөөлөшүп. Капырай, аяктары чалыштап баратабы? Көздөрү караңгылап жүүнү бошоп баратабы? Көзүнүн кычыгына жаш толуп, ыйлаганы жатабы? Мукай Камбаров чыйралды. Талай жолу өлүмдү көргөн, өлүмдөн калган киши өлүмдөн коркчу эле деп кайраттанды. Уйгу туйгу ой басты. 16-жылында 40 тизилип атылган кыргыздар көз алдына тартылды дагы бир жолу. Жазы маңдайына, так чекесине ок жеп, чалкасынан бир кеткен малай кыргыз тартылды баягы. Өзү курдуу жарым эс баланын тетири чуркап, окко учканы тартылды. Канга суусаган казак орустун колунан 1000-чи болуп өлүп калган бечаранын аты жөнү ким болду экен? Толтоймун деген абышканын жыгылганы тартылды. Тапанчанын оозун карап, ата кемин деделе. Ок оорутуп өлтүрөбү же ооруганы сезилбей, адам мүрт үзүлүп кетеби деп ойлоду эле ошондо. Как желкеге атабы, как жүрөктүн тушу деп көкүрөккө атабы. Сөөгүмдү сурап алчу тууганым жок, артымда бала калган жок. Мукай Камбаров артында тукум калбаганына кейиди. Ың-жыңсыз кетет деген ушу тура, ата канат. Оболкулар мисмилдирик болбойлу деп, ошон үчүн какшанышчу тура, оюн кайра улады. Аялым сөөгүмдү сураганга жарар бекен? Сураса беришер бекен? Сөөгүм ушуну менен сөпөт болуп кетеби? Кайда калат болду экен? Кайсы аңгектин түбүндө калат болду экен? Адамдар акыры акыретте көрүшөт дейт. Ушул ирмемде уйгу туйгу ойлордун ушул жерине эмнегедир эсили Нарботонун кылт эткенин байкады. Мукай Камбаров басып баратып, бала чагында өзү көргөн Нарботонун жоругун эстеди. Кайран Нарбото. Чыгарманын аягы. 9 июль 2009 жыл. Буш Хаус, Лондон. Жазуучу Арслан Капай уулу Койчиев.